Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз окуучуларга аралыктан онлайн түрүндө конференция сабагы өтүү үчүн Drive Chat деген сайтты колдонсок болот. Ал сайтка кирүү үчүн Google Chrome'да ачабыз. Адрестик жолчого Drive Chat деп жазабыз. Drive.chat деп жазабыз. Drive.chat деп жазып Enter бассак сайт жүктөлөт. Бул сайтты орусчага которуу үчүн бул жерден русский деген бассак орусчага которулат. Бирок орусчага которуп иштегенде биз окуучуларга ссылка жөнөтсөк, окуучулар ошо ссылка аркылуу конференцияга кошула алышпайт экен. Ошондуктан англисче иштегенибиз макул. Бул сайтка мугалимдин дагы окуучунун дагы катталуунун кереги жок. Эч кандай катталуу сурабайт. Бул жерде Start New Visa Board деген начать новую доску деген сөз. Ушу баскычты бассак бизге жаңы доска ачылат. Виртуальный доска жүктөлүп атат. Ушундай болуп бизге доска жүктөлөт. Бул биздин өзүбүздүн жеке кабинетибиз. Эгерде окуучулар конференцияга кошулушса, окуучулардын тизмеси чыга баштайт. Бул жакта конференцияга канча адам катышканын санын көрсөтүп турат. Бул жерде өзүбүздүн доска менен бөлүшүү үчүн, ушул барак менен бөлүшүү үчүн ушуну бассак, ссылка чыгат. Ушул ссылканы жөнөтүп же ушул штрих-кодду жөнөтүп өзүбүздүн ушул барак менен бөлүшсөк болот. Бул жерден ушул баракты сактоо үчүн ушуну басабыз. Бул жерден PNG форматына экспорттоо үчүн ушуну басабыз. Бул жерден сакталган файлды ачуу үчүн ушул баскычты басабыз. Бул жерден баракты толук өчүрөбүз. Ал эми бул уручканын сүрөтү. Уручканы тандап ар кандай жазууларды жазсак болот. Бул жерден өлчөмүн чоңойтуп кичирейтебиз. Бул жагынан түз тандайбыз. Мисалы үчүн бул жака ушинтип ар кандай сөздөрдү жазсак болот. Ал эми экинчиси бул Перонун жардамы менен бул дагы жанагы уручкадай эле өлчөмүн чоңойтуп кичирейтип, бул жагынан түсүн тандасак болот. Бул дагы мына Перо менен жазат. Бул баракты толук өчүрүү үчүн ушу корзинаны бастырып, окей басса толук өчүп калат. Бул жерде мандала менен ушундай чиймелерди сызсак болот. Ушинтип тартабызбы, ушундай кылып ар кандай чиймелерди сызсак болот. Бул жерден дагы өлчөмүн чоңойтуп кичирейтебиз, түсүн тандайбыз. Бул жактан ар кандай түрлөрүнү тандасак болот. Ал эми кийинки баскычыбыз бул линия. Ар кандай линияларды сызсак болот ушундай кылып. Мисалы, ал эми кийинки баскычыбыз тик бурчтук. Бул баскычтын жардамы менен ар кандай тик бурчтуктарды сызсак болот ушундай кылып. Мисалы, бул баракты ар кайсы досканын ар кайсы жерине жылдырып алсак болот. Ал үчүн колдун сүрөтү бар. Ушуну басабыз дагы. Ушундай кылып жылдырып алсак болот. Эгерде ушул баракты ар кайсы тарапка буруу керек болсо, анда бул баскычты басып, мындай кылып ар кандай абалга буруп алсак болот. Өчүрүүнүн дагы бул жерден ушул баскыч менен белгилеп өчүрсөк дагы болот. Ушундай кылып белгилейбиз. Мыштын баскычын кое берсек өчөт. Бул баскычтын жардамы менен ар кандай тегеректерди сызсак болот. Эгерде тегеректин ичини же тик бурчтуктун ичини боеп сызуу керек болсо, анда бул жерден өлчөмүн чоңойтуп алсак болот. Линиянын чоңойтуп туруп, ушундай кылып сызсак ичи боелуп сызылат. Бул баракты дагы өчүрөйүн. Андан кийин бул жерде текст. Бул
баскычтын жардамы менен ар кандай тексттерди жазсак болот. Бул жерден шрифттерди тандасак болот. Бул жагынан ошол шрифттин түсүн өзгөртсөк болот. Бул жерден шрифттин өлчөмүн өзгөртсөк болот. Тандап туруп бул жака мисалы үчүн класс деп жаза турган болсок, класс деп жаздык. Ушундай болуп тексттерди жазып алсак болот. Ал эми бул баскычтын жардамы менен ар кандай сүрөттөрдү доскага жүктөсөк болот. Бассак же 2 жолу бассак болот, проводник ачылат. Же бир жолу басып доскага келсек плюс белги пайда болот. Досканы басып койсок, файл проводник ачылат. Биз өзүбүзгө керектүү сүрөттү тандап открыть десек, доскага ошол сүрөт жүктөлөт. Ушундай болот. Бул жерден масштаб менен чоңойтуп кичирейтсек болот. Мисалы ушуну бассак чоңойот. Чоңоюп атат. Минус белгини басып кичирейтип алабыз. Ушинтип иштесек болот. Ушул доскадагы чиймелерди бул жерден өчүргүч менен өчүрсөк да болот. Өчүргүчтү бассак бул жактан өлчөмү чыгат. Өчүргүчтүн өлчөмүн чоңойтуп кичирейтип алсак болот. Андан кийин ушундай кылып өчүрсөк дагы болот. Бул жерден азыр бизге бир доска ачылып турат. Биз каалаганча досканы ачып алсак болот. Мисалы үчүн бизге биринчи доскадагы жазуулар кийин сабактын жүрүшүндө керек боло турган болсо, анда кийинки аракеттерди башка доскага иштесек болот. Ал үчүн бул жерде new page деген бар, жаңы барак. Ушуну бассак экинчи барак ачылат бизден. Мисалы бул барак ушундай дейт. Ушул жерден экинчи барак, биринчи баракта чийме түз сызык турат. Экинчи баракка мисалы үчүн тик буштук сызып коёк. Үчүнчү баракка тегерек сызып коёк. Төртүнчү баракка кандайдыр бир сүрөт жүктөп коёк. Мисалы ушундай кылып сүрөт жүктөп коелу. Бул баракты досканын каалаган жерине жылдырып алсак болот. Эгер бизге биринчи барак керек болуп кала турган болсо, биринчи баракка кайтып барабыз. Үчүнчү барак керек болуп калса, үчүнчү баракка кайтып барып, ушундай кылып иштесек болот. Эгер биз окуучуларга биздин үнүбүз угулуп туруу үчүн ушул жерден микрофондун сүрөтүн басып жандырып коебуз. Ал эми өзүбүз видеоконференцияда көрүнүп туруу үчүн камеранын сүрөтүн басып коебуз. Окуучуларды конференцияга кошуу үчүн төмөн жака түшсөк ссылка бар. Ушул ссылканы окуучуларга жөнөтүп койсок, окуучулар ушул ссылка аркылуу конференцияга кошулушат. Ушундай кылып иштесек болот. Окуучуларга ушинтип ссылканы жөнөтөбүз. Ушундай кылып ссылканы жөнөткөнүбүздө окуучулар ушул ссылка аркылуу видеоконференцияга кошулушат. Мисалы ушул ссылканы эле басканда ушундай болуп Chrome жүктөлөт. Сайт жүктөлө баштайт. Азыр бизде жүктөлүп атат. Азыр конференцияга кошулуу үчүн доска ачылды. Доска ачылып атат. Доска ачылды. Бул жерден окуучулар биздин жанагы жазгандарыбыз ушул жактан чыгып атат. Эгер окуучулар мына жерден ушуну басканда окуучулардагы үнү угулуп туруу үчүн микрофондун сүрөтүн басып коет. Андан кийин өздөрү видеокамерадан көрүнүп туруу үчүн веб камерадан ушул камеранын сүрөтүн басып койсо, окуучулар дагы бизден экрандан көрүнөт. Ушундай кылып иштесек болот.